Саламатсыздарбы так тарыхтын көрүүчүлөрү. Биз бүгүнкү чыгарылышта суу ташка, отко, асманга, теңирге ишенген, жалпылап айтканда шаманизм идеологиясын карманган көчмөн кыргызга ислам дини кандайча келип калганын баяндап беребиз. Ислам дининин таасири Кыргызстандын аймагында 8-кылымдын ортосунан күчөй баштаган. Бирок биздин ата-бабаларыбыздын ислам менен таанышуусу 7-кылымдын орто ченинде эле башталган. Ислам дининин өкүлдөрү эң алгач Аксы аймагына келген. Жергиликтүү мифологиялык араб булактарынын жана кийинки изилдөөлөрдүн маалыматтарына таянсак, Аксы чөлкөмүнө арабтардын биринчи жолу келиши араб халифатынын 3-халифи Осмон менен 4-халифи Алинин мезгилинде болгон. Орто Азия элдеринин ислам динин кабыл алышы жөнүндө сөз кеткенде, Кутайба ибн Муслим деген ысымды эскербей кетүү эч мүмкүн эмес. Анткени бул адам 710-жылда Сагдиана топурагына эң биринчи болуп кадам таштаган араб аскер башчысы болуп эсептелет. Кутайба ибн Муслим 710-жылда Орто Азия чегарасын аттаган болсо, 5 жыл аралыгында бул чоң территориядагы бардык падышаларды багындырып, 715-жылы Кашкарга чейин барып, Кытай императоруна элчи жибергенге да жетишкен. Кытай жана араб тарыхчыларынын эмгектеринде Кутайба ибн Муслимдин образы кайраттуу аскер башчы, адилеттүү бий, кара санатайлыкты жек көргөн өжөр табияттуу жана илим билимди, ырды жактырган акын киши катары сүрөттөлсө, советтик орус, еврей тарыхчылары аны өтө канкор, залым, адилетсиз, зордукчул жана илим билимдин душманы катары сүрөттөшкөн. Тилекке каршы, биздин Орто Азиялык тарыхчылар ислам дининин Орто Азияга келип кириши жана таралышы маселесин чагылдырууда советтик орус еврей тарыхчыларынын изинен барып, арабтардын дүйнөгө бет алып чыгуулардын баскынчылык, талоончулук жортуулдары катары баалашкан. 8-кылымдын биринчи жарымында араб баскынчылыгына каршы түргөчтөрдүн өкүмдары Чабышчор Сулуктун жетекчилигинде күрөштөр жүргөн. Бул күрөш бирде жеңүү, бирде жеңилүү менен коштолуп, арабтар акырындап 8-кылымдын ортосунда Талас өрөөнүнө чейин келишкен. Талас аймагына кирип келген арабтар Кытай менен Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн күрөшө башташат. 751-жылы Талас суусунун боюнда арабтар менен кытайлардын арасында айтылуу атлах салгылашуусу болуп өткөн. Ушул салгылашуулардан кийин түрк элдерин ислам динине киргизүү жараяны башталып, ал негизинен дааватчылык аркылуу жүргөн. Кыргыздар ислам динин өз эрки менен кабыл алган. Тажиктер менен өзбек калктары болсо, кылычтын мизи менен моюн сундурулгандыгы тарыхый булактарда белгиленет. 10-кылымда Карахандар каганатында ислам дини мамлекеттик макамга ээ болгон. Ошол кездеги Кыргызстандын аймактарындагы калктардын басымдуу көпчүлүгү ислам динин кабыл алышкан. Бир катар түрк жана кыргыз уруулары 11-кылымдын башына чейин исламдашууга өткөн. Карахандар доорунда ислам ренессансы калыптанган. Ал кездеги Кыргызстандын аймактарында Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, Абу Бакыр ас-Сарахси, өзгөндүк шейх Бурхан ад-Аддин Кылыч, Сулеймани ал-Оши, Мансур ал-Оши сыяктуу улуу агартуучулар жашаган. Кыргыздардын арасында ислам дини 14-15-кылымдарда кеңири тараган. Бул мезгилдерге чейин байыркы көп кудайлуу шаманизм идеологиясына ишенген көчмөн кыргыз урууларынын жергиликтүү мусулман динин карманган элдер менен аралашып жалгашуусу үчүн албетте алардын дагы үстүртөн болсо дагы ислам динин кабыл алышы тарыхый зарылчылык болгон. Аны түшүнгөн кыргыздардын өкүмдары Тагайбий сап башында ислам динине кирип, ошого жараша өзүнө Мухаммед деген жаңы ысымды кабыл алган. Кийин аны жергиликтүү эл Мухаммед кыргыз деп атай баштаган. Келгин кыргыз урууларынын исламды кабыл алышы зарыл жана маанилүү болгон.
Анткени бул региондо байыртадан бери кеңири жайылган ислам динине жана маданиятына кирмейинче, кыргыз элинин кошуна мусулман калктарынын арасында өз алдынча этнос болуп калыптанышы мүмкүн эмес эле. Аллахка ишенген ислам дининин жоболорун акырындап кабыл алуу менен кыргыз уруулары бутпарастыктан жана уруулук идеологиядан арылып, бирдиктүү кыргыз элин жаратуу жараянына киришкен. Кыргыздар араб алфавитин кабыл алып, эл арасында сабаттуулук жоюла баштайт. Бул көрүнүш башка мусулман калктары менен болгон байланыштарынын кеңейишине жана маданиятынын байланышына жол ачкан. 16-18 кылымдар аралыгында кыргыздарды ислам динине тартуу аракетинде болгон суфий шейхтеринин жардамы менен элдин өкүмдарлары кыргыз урууларынын жана эле жалпы кыргыз элинин араб арибинде жазылган санжыраларынын жаңы варианттарын жаздырышкан. Демек, ислам дини кыргыз элинин тарыхынын жазылышына да салым кошкон. Ошентип, кыргыз урууларынын 14-16 кылымдар арасында Тянь-Шанда ислам динин кабыл алышы келгин кыргыз уруулары менен жергиликтүү уруулардын жалгашуусуна жана кыргыз элинин калыптанышына, ошондой эле Жунгария мамлекетинин агрессиясына эффективдүү каршылык көрсөтүү менен элдин жана өлкөнүн эркиндигин сактап калууда маанилүү идеологиялык курал болгондугун көрө алабыз. Манас жана кыргыз элинин кенже эпостарында сакталып калган калмак дооруна тиешелүү материалдарда Жунгария феодалдарынын чапкынына каршы кыргыз элинин күрөшү казат же чоң казат катары сүрөттөлөт. Бул нерсе дал ошол ислам дининин таасири экендиги айдан ачык байкалат. 1709-1876 жылдардагы Кокон хандыгынын доору ислам дининин таралуу процессинде маанилүү этап болгон. Ислам бул мезгилде мамлекеттик деңгээлдеги идеологияга өсүп чыккан. Анын үстүнө ал кездеги түштүк кыргыз уруулары Кокон хандыгынын өз мамлекети катары санап калган. Кыргыздардын көптөгөн уруу төбөлдөрү хандыктын борбордук бийликтеринде маанилүү кызмат орундарын ээлеп, атүгүл эң жогорку бийликке жетишип, исламдын бекемделишине чоң рол ойногон. Ош шаары, андагы Сулайман тоосу, Өзгөн шаары жана башка бир катар ири элдүү конуштар мусулманчылыктын борборлору катары тааныла баштаган. Кыргызстандын аймагына орустардын келиши менен ислам дининин таралышы басаңдай баштайт. Атүгүл дин таптакыр эле тыюуга алынат. 1917-91 жылдардагы советтик доордо ислам дининин абалы өтө төмөндөп кетет. Бирок атамекендик согуш жылдарынан кийин айрыкча кайра куруу мезгилинде ислам дини кайра жаралуу процессине кирген. Ал эми эгемендик доордо ислам дини Кыргызстандын негизги дини болуп келе жатат. Сиз Фокуста так тарыхты көрдүңүз. Тарых боюнча кайсы темада баяндап бергенибизди каалайт элеңиз? Комментарийге өз оюңузду жаза кетиңиз. Видеону бөлүшүп, лайк басып, бизди колдоп турууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө саламатта туруңуз.